Саламатсыздарбы биздин жалпы телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен алып баруучу Канат Шабданбеков жана биздин бүгүнкү шоу программа Wi-Fi'ың жокпу эмне. Биз бүгүнкү программабызга өтө ийгиликтүү адамдарды чакырабыз. Бүгүнкү ийгиликтүү адамды айта кете турган болсок, Россия жергесинде өзүнүн 2-3 үйү бар, жана Кыргызстанда чоң бизнестери бар, үйлөрү бар, жана ошондой эле обязательно 3-4төн аялы бар. Бүгүн бизде конокто Торолбек Токторбекович. Саламатсызбы, Торолбек мырза. Бүгүнкү биздин Wi-Fi'ың жокпу эмне деген шоу программабызга куш келипсиз. Огромное спасибо. Я очень рад здесь присутствую. Вас очень интересно. Кубанычтабыз. Биздин биринчи эле сурообуз болсун. Сиз ушул ийгиликке кантип жеттиңиз жана бүгүн эртең менен канчада турдуңуз? Это, конечно, банальный вопрос, как мой носки, да? Я пошутил. Ну, вот встал, эртең кісілердің қандай ішіңер бар деймін да. Вот келдім деймін, қаншада тұрамын, тұрбаймын. Чоң рахмат. Торолбек Токторбекович, биздин кийинки сурообуз эми сизди как кыргыз эли ийгиликтүү адам катары тааныйт да. Анан биздин сурообуз да болсун, сиз ушул ийгиликке кантип жеттиңиз? Почему раньше не задавали этот вопрос, да? Вот, я где-то через 6 лет, у меня ничего не было. Я просто бозүйдө жил. И потом я смотрел Стив Джобс, и все кыргызы похвалит-то, вот Стив Джобс туда-сюда. И посмотрел Стив Джобс, он тоже, как я, он тоже рука есть, у него тоже ноги есть, у него тоже черные носки есть, может быть. Но потом я думал, почему кыргызы не сможет себе устроить дом, устроить бизнес. И потом у меня был бык, 150 бык, 50 коров был, и 500-600 там все баран, бык продавал, и я через год банкротился. Потом я однажды, у меня еще год депрессия была, есть, я слышал мотивационное видео, и мотивационное видео говорит: мечтай, не сдавайся, неважно, как ты держишь, не важно, как ты ударишь, не важно, как ты держишь удар. И потом я мотивировался, и в Бишкеке дом покупал, бизнес устроил, но хотел я в России работать. В России работал, но там, вы же все знаете же, там кыргызов много, мы жили однокомнатной такую квартиру, даже так маленькой, да, 15 кыргызов жили, и некоторые семейные были, да, но мы заплатили за каждый месяц 150 тысяч рублей. Потом один русский сказал мне: ты, видно, очень солидарный, порядочный человек, да, а почему ты не сможешь себе дом покупать? А как я покупаю? И потом я думал, действительно, почему я не могу покупать дом? Я искал на дороге, все там смотрел, но обратился, но никто не смог мне дом покупать. А однажды я спал дома, но я үчүнчү аялыммен жашачумун да, там все мигранттар үшүнчү келип алабыз да, биякта аялыбыз үйлөнүп алгандар көп эле эми, андайларчы бар эмес, конечно. Анан жена кричала до кухни, я спал, прям открыл глаза, я ничто не смотря, я прям удачно барып калдым да жаныначы. Что случилось, дура? Смотри, вот ты, бир аялдын сүрөтүн көргөзсү. Анан, жиңдисиң го, мен сен менен жашатпайм, зачем булай сен? О, нет, кажется, Нарматова Самарадын KG недвижимость менен үй алып берет экен деди. Вот, тогда мой жизнь успешно начался. И через 2 дня, через 2 дня, 2 күндөн я Нарматова Самара познакомился и дом покупал. Вот сейчас живу, я сейчас успешным стал, поэтому вообще не сомневайтесь, если вы хотите дом покупать, потому что это не Кыргызстан, там Россия, закон очень, жестко, да, прям жесткий закон кенда, у меня 2 дома есть, и вот, поэтому я успешным стал, рядом стою. Акча керекпи? Кечиресиз Торолбек мырза, эми сизге биз баягы сиз үй алган кардар катары айтып берип атасыз, но бирок сиз ички документтерин кандай таза иштейт, Россиянын мыйзамында иштейби, сиз ошол жөнүндө да айтып бере аласызбы? Вы хотите докопаться, да? Ну, если ишенбесеңер, давайте я вам отправил Нарматова Самараныкі, сами звоните, потом все уточняйте, все знаете. Да, хорошо. Жакшы болду, урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге дааналап ушул Торолбек мырзанын айтканы канчалык деңгээлде чын экенин тастыктап бериш үчүн биз азыр KG недвижимостьтин жетекчиси Нарматова Самара эжекебизге чалалы анда.
жоқ bu эмне. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына Торолбек мырза айтып кеткендей Нарматова Самара ачылып атабыз. Алло, саламатсызбы? Нарматова Самара, бул Wi-Fi'ың жокпу эмне деген долбоордон чалып атканбыз. Менин атым Канат Шабданбеков, биз бүгүн алып баруучубуз. Саламатчылык. Анан бүгүн бизде конокто ошо Торолбек Токторбекович келип, ошол өзүнүн ийгилиги жөнүндө айтып берип, анан ушул Россиядан кантип үй алганы жөнүндө айтып берип, анан сиздерди тааныштыра кетти. Анан бизден да бул жакта миллиондогон көрүүчүлөр көрүп атат. Ушул канчалык деңгээлде чын экенин мен сиздерге аныктап берейин. Макул. Самарайым, биз эми көп маалыматтар түшүндүк, бирок биз азыркы убакта так болуш үчүн документация жагын тактагыбыз келип атат. Ошондо бул Кыргызстандын мыйзамы менен иштейби же Россиянын мыйзамы менен иштейби? Биздин компания Россиянын мыйзамы менен иш алып барат. Ошондо Россиянын мыйзамы болгондо, мисалы үй ала турган адам акчаны сизге береби же Россиянын банкына береби, ипотекасына кандай кылып алат? Россиянын банкына төлөйт. Кардарыбыз тандаган үйгө Россиянын банкы алып аткан үйүн полный төлөп, кардардын атына оформление кылып өткөрүп беребиз. Ошондо аябай жакшы экен. Анда сиз ортодо бул как ошол кыргыздарды баягы алып барып ошол жерден Россиядан үй алганга сиз ортодо себеп болот экенсиз да жөн гана, Ооба, биз документтерин тактайбыз, кардардын, саткандардын документтерин баардыгын юридически текшеребиз, канча собственник болгон буга чейин, канча адамдан өткөн, коммуналкадан карызы жокпу, азыркы учурда ким прописный квартирада, прописный болсо квартирадан пропискадан чыгарабыз, баардык документтерди тактап, кардардын атына таза кылып, документальный баардыгын өткөрүп беребиз. Жакшы, Торолбек мырза, демек туура эле айтып атыптыр да. Кийинки сурообуз болсун, ошондо сиздерде результат кандай? Биздин угушубуз боюнча 200гө жакын үй алып бериптирсиздер да, ошол чынбы? 200дөн көп. Буюрса быйыл 600гө жеткиребиз дегенбиз. Бирок тилекке каршы быйылкы ситуацияга байланыштуу былтыркыга караганда бир аз азыраак. Бирок жыл бүтө элек, дагы буюрса 2 ай убактыбыз бар. Азыркы учурда КЖ недвижимость агенттиги аябай каттуу иштеп аткан учуру. Жаңы жылга чейин дагы көптөгөн мекендештерибизди турак жайлуу кылабыз. Азыркы учурда саны 50дөн ашты быйылкы жылдын эсебинен. Общий бирок ушул почти жалпысынан бир 500гө жакын үй алып бериптирсиздер да, 500дөн ашык адам үй алды. Ой, жакшы. Бул да аябай жакшы жаңылык болуп атат. Анан биздин кийинки эң акыркы сурообуз болсун, сизди да көп убактыңызды албайлы. Россиядан үй алыш үчүн сөзсүз түрдө Россиянын жарандыгы болуш керекпи же Кыргызстандын жараны болуп деле, Кытайдын жараны болуп деле, Казактын жараны болуп деле үй алып алса болобу? Биздин компания аркылуу Кыргызстандын жарандары, Россиянын жарандары, Өзбекстандын, Кытайдын жарандары бүгүнкү күндө үй алып атышат. Биздин компаниянын дагы бир жакшы жагы, эгер сиз Москвада иштесеңиз, Екатеринбургдан үй алсаңыз болот, Новосибирде иштеп Москвадан үй алсаңыз болот. Жана ошондой эле биздин азыркы учурда Якутия шаарынан, Мирный деген шаарынан, Новосибирден, Санкт-Петербургдан, Иваново деген шаарлардан Москва, Екатеринбург шаарларында аябай жакшы иш алып барып атабыз. Аябай жакшы жооп болду. Демек, биздин ушул көрүп аткан көрөрмандар жана Россияда көп жылдан бери эмгектенип жүргөн биздин мигранттарыбыз коркпой үй алса болот экен да. Демек, бул Россиянын мыйзамында өтөт экен да. Еще менин угушум боюнча 30тан ашык банк менен иштешет экенсиздер, Ооба, ошол банктардын баардыгы менен иштешебиз. Кыргызстандын жарандарына азыркы учурда эң жакшы банк менен алып берип атабыз, Росбанк менен. Буюрса мына жакында Транскапитал банк менен да иштеш баштадык. Буюрса жакшы результат көрсөтөбүз буюрса. Урматтуу Нарматова Самара, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса номериңизди ушул жерге таштап коебуз. Эгерде ким Россиянын кайсы шаарынан үй алам десе, каалоочулар болсо сизге чалып берсин анда, Ооба. Бул кайрадан Wi-Fi'ың жокпу эмне деген теле долбоору. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз бүгүн жөн кишини чакырбаптырбыз. Торолбек мырза, кичине сизден сомнение кармаган үчүн кечирим сурайм. Бирок мына сиз айткандай эле Самарайым бизге бардыгын ачык айкын айтып кетти. Торолбек мырза, эми убактыңызды бөлүп келгениңизге дагы бир жолу рахмат. Сиз бүгүн биздин кыргыз элибизге карап, камераны карап өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз болот.
Что хотел сказать? Если вы хотите стать как я, вам надо не сдаваться. Вы будете подать, вы будете стать. Но главное, вы будете... Вот вы, если сможете... Это не проблема. Если потеряете деньги, там, потеряете по чуть-чуть здоровья, главное, потеряйте не себя, друзья. Это самое важное. Вот, как сказать, как все успешные люди мировые, это Стив Джобс, вот этот Нарматова Самара, и там Мухаммед Али, Торолбек Тохторбекович, Уилл Смит. Как силерге окшогон адамдарбыз бизче. Вот поэтому успешными стали. Главное, надо рисковать. А после риска, это каждого человека успех есть. Поэтому я рисковал, я в России работал, я там женился, я там дом покупал, но после риска я шампанское пью дома. Спасибо вам. Чоң рахмат Оролбек мырза, убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кайрадан бул Wi-Fi'ың жок эмне деген долбоору болду. Мына сиздерге биз бардык маалыматтарды тактаганга аракет кылдык. Чындыгында сиздер да кээде не жүрмөстөн үйлүү болуп калыңыздар. Не только что Кыргызстандан эмес, Россиядан дагы үй алыңыздар. Бардык документтер чын, бардыгы Россиянын мыйзамында иштейт. Бүгүн сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. До скорой встречи. Wi-Fi'ың жоқ бұл